Эл аралык Transparency International уюмунун 2017 жылга чыгарган коррупция боюнча индексинде Кыргызстан 180 өлкө ичинен 135 орунду ээледи. 21 февралда жарыяланган баяндамада мурдагы жылдарга караганда Кыргызстандын көрсөткүчү бир баскычка жогорулаган. Мындай жыйынтык менен Кыргызстан дүйнөдөгү көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин ичинде эң коррупцияланышкан мамлекет деп таанылды. Бул дегендик акыркы 7 жылда коррупция менен күрөшүүдө эч кандай өзгөрүү жок дегендин далили. 7 маалымат буларын алдык. Булардын ичинде Дүйнөлүк банк изилдөөлөрү, Берсман фондунун изилдөөлөрү, Дүйнөлүк экономик форумдун изилдөөлөрү, Freedom House'нун изилдөөлөрү, демократиялык көрүштөрү деген изилдөө бар. Ошол сыяктуу изилдөөлөр баары бирге болуп 7 изилдөө. Ошол изилдөөлөрдү маалыматтарын алдык дагы, ичинде коррупция боюнча суроолорду бөлүп чыгарып, аларды бир көрсөткүчкө келтирип, ортолоп. Анан бир жаңсыл болбош үчүн бир нече ошондой маалымат буларын алабыз дагы, орто көрсөткүчүн чыгарабыз да. Ошондо Кыргызстан 100 упайдан 29 упай алды, былтыркыга караганда 1 упайга көбүрөөк. 29, бирок дагы эле 30дан ылдый болуп атабыз да. Ал эми 30дан ылдый деген көрсөткүч абдан коррупциялашкан өлкөлөргө кирет да. Ал эми уюмдун Борбор Айза боюнча координатору Азаттык радиосуна берген маегинде бир тепкич жогорулоо олуттуу жылыш эместигин айтты. Биринчиден, саясий эрктин жетишсиздиги, бийликтеги адамдардын өкмөттүк агенттиктердин ишинде да ачык айкындуулук жетишпейт. Мамлекеттик бюджеттин кандай, кайсы жакка коротулганы ачык эмес. Түрдүү себептер бар. Сот системасы да коррупциялашкан. Соңку мезгилде жарандык коомдун эркиндигин кыйла чектеген, иликтөөчү журналисттерди куугунтуктаган аракеттер байкалууда. Мунун баары маселени чечпестен, анын көбөйүшүнө себепчи болуп жатат. 2016 жылдын ушундай эле иликтөөлөрүндө өлкө 136 орунда туруп, жемкорлук өрчүгөн өлкөлөрдүн катарына кошулган. Ал кезде Кыргызстанда сот тутумунда, укук коргоо органдарында жана саламаттык сактоо тармагында коррупция жогорку бойдон калып жатканы белгиленген. Мамлекеттик саясаттын жана мамлекеттик башкаруу бийлигинде отурган адамдардын көз карашынан жазган иштерине байланыштуу болот. Эгерде мына момда болуп атат деп эле сөзүн сүйлөп, элге убаданы берип эле, ишке келгенде ошону аткарбаса, бул иштердин баардыгын талкалангандыгы туура эмес саясаттын жүрүп аткандай болот. Тилекке каршы мындан 5 жыл мурун коррупция менен күрөшүүдө кайсы жерде болсок, бүгүнкү күндө бул маселенин оорлошуп, тереңдеп кеткенин мына саясатчылар дагы, талдаучулар дагы, жөнөкөй эл дагы айтып атат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да жаңыдан кызматка киришип жатканда коррупцияга каршы аяосуз күрөш болот деп убада берген. О том, что борьба с коррупцией будет бескомпромиссной, Алмазбек Атамбаев предупреждал еще во время инаугурации. Министры, депутаты, судьи, его обещание привлекать к ответственности даже тех, кто у власти, многие тогда посчитали слишком несбыточным. Следующий наш шаг – бескомпромиссная борьба с коррупцией. Если мы не искореним все проявления коррупции в нашем обществе, то будущее нашей страны под угрозой. Как глава государства я буду использовать все свои полномочия для борьбы с этим злом. Ант берүү аз эминен көп өтпөй эле, тактап айтканда 2011 жылдын 14 декабрында ал улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматын түзүү тууралуу буйрукка кол койгон. Атамбаев ошол кездеги тартип коргоо органдары, жогорку бийликтеги кызматтык кылмыштары жана коррупция менен күрөшүүдө жөндөмсүз кабыл алынган программалар кагазда гана калган деп сындаган жайы бар. Ошол кезде экс-президенттин коррупция менен күрөшүүсү кандай болгонуна укук коргоочу Динара Ашрахунова буларга токтолду. Аткарган жок, анткени айткан менен айтты, а бирок ошол коррупция менен күрөшүү бул компания ишине айланып кетти. Компания ишине деген бул кайрадан ошол жерде мындай тандап куугунтук жасаганы, тандап коррупция менен күрөшкөнү бул ошо компания ишине. Да оппозицияны теги коррупция деп иш козгоп отургузган менен биз көрүп атпайбызбы? Ошол эле учурда башка бийликке жакын адамдар ошондой эле бир коррупцияга малынып, кандай болсо дагы ошол өзүнүн статусун пайдаланып, өзүнө бир жеке
кандай нерселерди, льготаларды алып атканды биз анын баары тең ачык эле көрүп атабыз, бирок алардын баары тең эч кандай кол тийбес болуп отурушат. Ал эми жаңы келген президент Сооронбай Жээнбеков 8 февраль күнү болгон коопсуздук кеңешинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына караштуу коррупцияга күрөш кызматынын форматын өзгөртүш керек экенин билдирди. Анткени бул кызмат милдетин аткарбай жатканын, анын өкүлдөрү кол тийбес кастага айланып калганын айтып сындаган. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы журтунун алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар. Мен ал күрөшкө урматтуу коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. Укук коргоочу Динара Ашрахунова президент коррупцияга каршы күрөштү туура баштады деген ойдо. Бирок жасаган кадам сөз түрүндө гана калбастан, иш жүзүнө ашыруу үчүн президент жарандык коом жана парламентке таянып, коррупция менен күрөштө атайын система түзүүсү зарыл экенин баса белгиледи. Сот системасын реформалаган менен ал эң башында деген жакшы реформа башталган, бирок аягына чейин бул реформа чыккан жок. Азыр деген соттор көз каранды болуп атат. Андан да мурдагыдан дагы көбүрөөк көз каранды болуп атат. Бирок мына прокуратура органдары, укук коргоо органдары эч кандай реформа жасалган жок. Бул деген бир система. Эгерде бул органдар эч кандай реформаланбаса, анда жалгыз эле сот системасын реформалаган эч кандай пайда тийбейт, эч кандай пайда болбойт. Мына ГКМдин алдында коррупция менен күрөшүү деген атайын служба түзүлгөн. Мына азыр эгерде биз көрсөк, ГКМД деген коррупция күрөшүүнү деген саясий оппоненттер менен куугунтук ошондой эмеге түшүп алган жолго. Ушунун баарын тең азыр ошол түшүргөн адамдарды баарын тең биринчиден кетириш керек. 2016-2017 жылдары сотко 22 миңден ашуун кылмыш иши келип түшкөн. Бирок теңине жакыны кыскартылган же токтотулган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматы 2 жыл ичинде 485 кылмыш ишин козгоп, анын 118и сотко жөнөтүлгөн, калганы кыскартылган. Айыптоо өкүмү 37 иш боюнча гана чыккан. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.